Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бул видеобуз сары челек коругун байырлаган жапайы жаныбарлар боюнча болмокчу. Көпчүлүккө белгилүү болуп калгандай, Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн айрым бузуку жандары сары челек коругунда жапайы жаныбарлар калбады. Аларды Аркыт айылынын тургундары атып, сатып, жеп, түгөтүп салды деген жалган маалыматтарды тараткандыгы үчүн мына ушул видеону чыгарууга туура келди. Көпчүлүккө белгилүү болгондой, сары челек коругундагы жаныбарлардын видеолору интернет желелерине чыкпай келген. Алардын бирден бир себеби ушул жаныбарлардын коопсуздугу үчүн. Экинчиден, коруктун талабына дагы жооп бербейт. Коруктун кызматкерлери жыл сайын мына ушул коруктагы жапайы жаныбарларды санап, жыйынтыгын тийиштүү жерлерге гана берип турушкан. Мына ушул видеодон кийин мына ошол жалган маалымат таратып аткан бузуку адамдар бир аз болсо да уялып калар деген ниеттемин. Бирок мына ушул видеолордон кийин браконьерлер мына ушул жаныбарларга кол салбай коет деп ким кепилдик берет? Жалган маалымат тараткан ошол бузукуларбы? Же ким? Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Жалган маалымат тараткандар, эки айылдын ортосуна бүлүк салып, ызы-чуу салгандар сөзсүз жоопко тартылат деген ишеничтемин. Алар жаныбарлар жөнүндө гана жалган маалымат таратпастан, ак үйгө чейин барып, мына ушул Аркыт айылынын тургундарын көчүрүп бергиле деген талапты да коюшкан. 1400-гө жакын кишинин укугун тепселеген жандар мыйзам алдында жооп берет деген ишеничтемин. Анда эмесе сары челек коругун байырлаган жапайы жаныбарларды көрүп, бир аз болсо да көзүңөрдү эс алдыргыла, урматтуу көрүүчүлөр. Вышканын бер жагынан тоңуз отто жүрөт. Вышканын бер жагынан тоңуз отто жүрөт. Мени байкаган жок, экөө экен. Анакей сары челек заповеднигинде тоңуздар качпайт. Üçü eкен, üçü. Ana. Hadi canım. Bak, benim ral. Kaçmayın. Bak. Tak. Raz.
Постоянно 20 метрде эле турат мына биздин Сарчелек корубузда. Мен жанында эле жүрөм. Келип атат. Ана эми жанына барганда качты.